мейманда өткөрөт, андыктан кандыктардын курамы. Дарбазада 78-чи Руслан Амиров Султан Чомоевди алмаштырды. Экинчи Кристиан Браузман кайтып келгенден башынан эле ойноп келет, андыктан тандаган номеру болушу мүмкүн. Абдышатак чабуулда жана сокку бар дээрлик 5 метр аралык гол жаратканга үлгүрдү. Жеңишбеков Биймырза бул жерден жер менен пас Рикельмени тапты. Андан ары Эрбол Атабаев, Уильямс, Белейдан сокку бар жана гол! Кезектеги алыстан сокку жана Артем Белый. Абдышатак команда ушул маанилүү. Кайталоодон көрөлү мына. Өтө таамай узатылган бул сокку жана дарбазачы жардамга келе алган жок. Рикошет бир караганда орун алган эмес. Топтун чимирилиши дагы Атабаев өзү чыгарды жана Белыйды чыгарып берилген топ бул жерде гол! Абдышатак командасы эсеп сандарын кайрадан өзгөртүүдө. Бактай Талайбек уулу эсеп сандарын 2-0 жеткирди. Ыраазычылык билдирүүдө Бактай Талайбек уулунун көтөрүп берүү бар. Бул жерде бир эмес 2 оюнчу бар болчу экен. Эрбол Абдыжапаров дагы топко жетпей алган жана анын артында Бактай Талайбек уулу пас. Жеңишбеков Рикельме топто жана бул жерден дарбазачы командасынын жарым финалдык беттеште өз үйүндө ал беттеш жарым финалдын алгачкы беттеши Бишкек шаарында өткөн жана бул жерден Паро командасы алгачкы голун жаратууда. Бул жерде кайталоону көрсөтүп жатып азыр алыстан сокку таамай болгон экен. Негедир дал ушул оюнчуга сокку узатууга мүмкүнчүлүк берип коюшкан. Бактай Талайбек уулу оң тарапка пас. Жер менен Амиров топко жетпей калды жана кошумча соккуда Паро оюнчусу эсеп сандарын теңегенге. Голду кайталоодон көрөлү. Каптал тараптан чыгарып берүү бар жана Амировдун катасы албетте. Айтып жаткандай эле мына топ сыймалак. Мен жана командасы чабуулда. Көтөрүп берилген топ бул жерде Имамович жана дарбазанын тогутандык команда чабуулда. Бул жерден Мухаммедали Турсунов коргоочулар кайда. Сокку бар жана дарбаза мамысы жардамга келди. Уильямс Манджи Белыйга топту калтырды. Артем алыстан сокку бар жана дарбазанын үстүнкү мамысы рикошет орун алды. Чындыгында Барретто кошумча соккуда топту жулубаш керек. Бул жерден оң тарапка пас. Жеңишбеков айпанчанын ичинде жазгырып өттү. Сол бут менен сокку бар дарбаза мамысы бош жана гол! Эрбол Абдыжапаров. Көрөлү бул чабуулду. Жеңишбеков сол бут менен сокку узаткан. Эрбол Абдыжапаров топту токтотконго да жетишкен. Жер менен пас. Амиров. Дагы бир сокку жана гол. Мына сага 95-чи финалдык кычкырык жаңырууда. Амиров жакшы эле командасын сактаган. Жана сол бут менен азыр кайрадан ошол эле Гонсалес, мына борбордук коргоочу. Жарым коргоочулар кайыкты эле Айтор. Суроолор көп, бирок баары бир жыйынтык 3-3 эсеби менен катталды. Абдышатак команда